Ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Момундардын бакчасы китебинен. Алсыз, кедей жана атаксыз мусулмандардын фазилети тууралуу. Аллах Таала мындай деген: Эгеңерге эртең менен жана кечинде анын ыраазылыгын эңсеп жалбаргандар менен чогуу өзүң да сабыр кылгын. Бул дүйнө тиричилигинин жыргалын самап, көздөрүңдү башкага бурба. Кахф 28. Хариса бин Вахыптын мындай дегенин кабардайт: анан Аллах ыраазы болсун. Мен Аллахтын элчисинин, ага Аллахтын ырайымы жана саламы болсун, мындай дегенин укканмын: силерге кимдин бейишке кирээри тууралуу кабарлайынбы? Алар төмөнкүлөр: ар бир алсыз, күчсүз болгондуктан динсиздерге жек көрүнгөн мусулман адам, бирок алар ант ичишсе, алардын антын Аллах сөзсүз ишке ашырат. Силерге ким тозокко түшөөрү тууралуу кабарлайынбы? Алар төмөнкүлөр: ар бир орой, ач көз жана текебер адамдар. Бухари, Муслим. Абу Аббас Сахли бин Сааддин андан Аллах ыраазы болсун, мындай дегенин кабарлайт: бир жолу Аллахтын элчисинин, ага Аллахтын ырайымы жана саламы болсун, жанынан бир киши өтүп кетти эле. Ал жанындагы адамдардан сурады: сен бул тууралуу кандай ойдосуң? Тигил айтты: бул асыл тектүү адамдарда жана Аллахка ант болсун, эгер ал кайсыл бир кызга жуучу түшүп келсе, ал кызды буга турмушка берүүгө, жана ал эгер кимдир бирөөнү коргоп ортомчулук кылса, анын ортомчулугун кабыл алууга татыктуу адам. Аллахтын элчиси, ага Аллахтын ырайымы жана саламы болсун, унчукпай калды. Анан дагы бир киши өттү эле. Ал дагы сурады: сен бул адам дагы бир киши өттү эле, кандай ойдосуң? Деди. Ал айтты: бул адам кедей, мусулмандардын бири, жана ал эгер жуучу түшүп келсе, ага кыз бербей койгонго, эгер ал ортомчулук кылса, анын ортомчулугун да кабыл албай койгонго, эгер ал сүйлөшсө, сөзүнө кулак салып деле койбогонго арзыйт. Ошондо Аллахтын элчиси, ага Аллахтын ырайымы жана саламы болсун, мындай деди: бул кедей адам курсагы салаңдаган тигиндейлер толгон бул дүйнөдөн 1000 эсе артыгыраак, деди. Бухари, Муслим. Абу Саид Ал-Худри андан Аллах ыраазы болсун, Аллахтын элчисинин, Аллахтын ырайымы жана саламы болсун, мындай дегенин кабарлайт: качандыр бир кезде бейиш менен тозок өз ара талашып кетишип, тозок айтты: менде таш боорлор жана текеберлер болушат. Бейиш айтты: менде алсыз жана кедей адамдар болушат. Экөөсүнүн талашын Аллах Таала меңдеп чечти. Чындыгында бейиш мен кимге кааласам көрсөтө турган ырайымым болосуң, а сен тозок, сен мен кимге кааласам өзүм тарттыруучу жазам болосуң. Жана силерди толтуруу менин милдетим. Муслим.